көрсөтүүдө Мурас программасы кош келиңиздер. Биз өткөндө эсиңерде болсо, ушу макурчулук жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Өткөндө ушу атабыз улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кылым каратар бир күн деген романынан баягы маңкурт жөнүндө, легенда жөнүндө кичине кыскача бөлүшүп кеттим элем. Маңкурчулукту баягы кичине мындай түшүнүк берип, андан кийин бул ыйык сөз боюнча бул Израиль эли өзүнүн Кудайын Иса Машаякты, куткаруучу Машаякты кабыл албай, тааныбай, мындайча айтканда руханий маңкурчулук кылып, өзүнүн куткаруусун өлүмгө бергени жөнүндө кичине бөлүшкөм да. Анан ошондон улантып келатып, мен дагы өзүм жөнүндө кичине айта кеттим элем, Кудайга ыраазычылык кетирип, что мени Кудай ушу руханий маңкурчулуктан ушу бошотконун, кандай бошотконун, ушу ыйык сөз аркылуу кичине окуп, ушу ыйык сөз аркылуу көзүм ачылып, ушул аркылуу баягы Кудайды таанып, тирүү Кудайды, жараткан Кудайын билип, ишенип, ушу маңкурчулуктан бошоткону үчүн Кудайга кичине ыраазычылык келтиргем. Анан бүгүн ошо тема жөнүндө эле уланткым келет да, ошол жөнүндө уланткым келет, бир руханий маңкурчулук жөнүндө. Анан эми Кудайга шүгүр, Кудай өзүнүн ыйык руху аркылуу, ыйык сөз аркылуу, өзүнүн райымы аркылуу жарык берип, акыл берип, өзүнүн ушу ачып берди, жараткан Кудайым. Анткени деген биз бул Кудайды өзүбүздүн акылыбыз менен, өзүбүздүн мындай изилденүүбүз менен Кудайды таба албайт экенбиз да. Анткени Кудай улуу, а биз болсо мындай караңгылыкта, күнөөдө, мындай көп нерсени баягы бул жерде көзгө көрүнгөн нерселерди көбүн түшүнбөйбүз, анан руханий дүйнөнү биз кантип түшүнөбүз. Ошондуктан бизге бул Кудайды таанып билүү аябай кыйын болгондуктан, бирок Кудай Иса Машаяк аркылуу келип туруп, өзүнүн баягы чындыгын бизге Иса Машаяк аркылуу ачып берип атат да. Анан ошолордун ачып бергендердин бирине мен да кирип калып, Кудайым ушу мени руханий маңкурчулуктан бошотту да. Анан эми ушу руханий маңкурчулуктан бошоткондон кийин мен аябай ушинтип сүйүнүп жүрдүм да. О Кудай, рахмат. Ушу мени өзүң ачып берип, руханий маңкурчулуктан бошотуп, ушу мени өзүңдү жараткан Кудай, өзүңдү куткаруучу Кудайымды тааныбай, ушу шайтандын кулу болуп, аны кожоюн кылып, анын эркин аткарып жүрүптүрмүн, ушул жалганда, күнөөдө, караңгылыкта жашап жүрүптүрмүн. Бирок Кудайым ушу рахмат. Ушу мени куткарганың үчүн, өзүң ачылып берилгениң үчүн, өмүр бергениң үчүн, өзүң балаң кылганың үчүн ушинтип ыраазычылык кетирип, кубанып жүрсөм, дагы бир башка дагы бир тарыхый маңкурчулуктан дагы бошоткон жөнүндө баягы айтып бергим келет да. Анткени мындай да, биз баягы Иса Машаякка ишенгенден кийин, мына мен өз жашоомдо айтып берем да, Иса Машаякка ишенгенден кийин көбү баягы уже мага башкача карай баштады да. Ай, бул деген орустун Кудайы. Бул деген эмне? Сен адашып жүрөсүң. Биз мусулманбыз. Сен эмне христиан болуп алгасың? Же сен эмне диниңди саттың? Деп ушундай деген сөздөр менен баягы шайтан адамдар аркылуу өзүнүн чабуулун баштады да. Анан мен үчүн чын айтканда бул аябай эле катуу тийип атты. Анткени мен өзүмдү мындай кандай десем баягы убагында баягы гордый деп баягы кыргызча айтканда баягы мындай кандай деп айтсам эми гордость деген бар да, орусча айткандачы, гордость деген бар. Анан сен диниңди саттың, анан сен орустун Кудайына ишендиң, анан сен чыккынчы деген сөздөр мен үчүн аябай мындай катуу тиет да. Анткени мен өзүм да жаман көрөм, чыккынчы, анан сатып кетти деген сөздөрдү мен үчүн аябай эле катуу удар болот да. Анан негизи меники ушул жакындары ошондой эле айта баштады да. Ай, сен адаштың, сен орустун Кудайына ишенип, диниңди сатып, чыккынчы болуп жүрөсүң деп. Анан мен үчүн аябай баптист болуп кеттиң депчи. Бул мен үчүн аябай катуу тийди. Мындай карасам, Кудай мени ачыктан ачык эле жараткан Кудай мени чындык экенин, Иса Машаяк куткаруучу экенин, тирүү Кудай экенин, чындык экенин ушу Библия аркылуу таптым да. Кудайым өзү ачып берди. Мен уже мага 100% ишендим да. Мындай чыкканда өзүнүн
Кудай өзүнүн сөзү аркылуу, жашоом аркылуу, өзүнүн руху аркылуу, батасы аркылуу ушу баардык жактан өзүн ачып бере баштады да. Анан ушунчалык менин жүрөгүмдө толук 100% ишеним пайда болду да. Кудайгачы Иса Машаяк бул Кудай экенин, куткаруучу экенин, тирүү Кудай экенин, чындык экенин баардыгын ушунчалык баягы жакшы билгенден кийин анан жанакындай дагы атакалар боло баштады, баягы чабуулдарчы. Бирок ошол кезде мен үчүн аябай чоң күрөш болду бул. Аябай кыйналдым да, бирокчу. Анан баягы достор болот, туугандар болот дегенде, кошуналар болот, элдер болот, тааныгандар болот. Анан ар кандай ушул сөздөрдөн кичине мындай кысылып жүрдүм. Чоң күрөш болуп атты ички дүйнөмдө. Бирок аягында баягы Кудайдын ырайы менен баягы Кудайдын сөзүндө айтат го, адамдарга эмес, бирок Кудайга баш ийишибиз керек депчи. Анан ошентип жүрүп анан баягы адамдардын баягы чабуулунда эмес, шайтандын чабуулунда эмес, бирок Кудайдын сөзүнө баш ийдим дагы. Мейли, булар айтса айта берсин. Анткени булар может түшүнбөгөндүктөн, билбестиктен кылып атат. А мен эң башкысы чындыкты Кудайды таптым. Анан Кудай өзүн ачып берип атса, өзүнүн ушундай батасын берип атса, анан мен кантип шектенип же аны укпай, ага баш ийбей адамдарды угушум керек деген сөздөр менен, ойлор менен акырын Кудайдын ырайы менен мен аны жеңип чыктым да, мындай бошондум. Анан ошентип бошонуп эле баягы Кудайдын жолунда, Кудайга шүгүр, Кудайдын батасында, жарыгында, түз жолунда акырын кетип бараттым да. Анан ошентип жүрүп эле бир күндөрү, бир убактарда мындай менде кызыгуу пайда болду да. Ушул баягы кыргыздардын мурда кандай, кайсы динге ишенген, чын эле биздин ата бабаларыбыз ким болгон, ошонун жөнүндө мага мындай кызыгуулар пайда болду да. Анан бир чети баягы мен деле ойлочумун да, баягы баардык эле кыргыздарда эле мен мусулманмын депчи. Анан мурда деген колума Куранды эле кармап көргөн эмесмин, Мухаммед пайгамбар жөнүндө эле көп кызыкчу эмесмин. Бирок Иса Машаякка ишенгенден кийин тияка баягы мен мусулманмын деген мындай кызык пайда болду да, кызыга баштадым. Анан жанагы Мухаммед пайгамбардын өмүр баянын окуп, Куранды карап, тияк биягын изилдей баштадым да, чын эле биякта эмне бар болду экен депчи. Бирок ал Куранды окуп, Мухаммед пайгамбардын өмүр баяндарын окуган сайын ошончолук кайра бул Кудайдын сөзү, Иса Машаяк чындык экен дагы көбүрөөк ачыла баштады да. Анткени айырмаларын дагы биле баштадым да. Каягы чындык, каягы жүрөгүмө жакын. Ушинтип баягы кайра мен ишеним көбөйө баштады да. Анан ошентип мындай толук мындай ишенимде болгондон кийин менде дагы ушул баягы кыргыздардын диний ишенимдер жөнүндө баягы кызыгы пайда болуп, анан тарыхты изилдей баштадым да. Анан Кудайым акырындык менен ача баштады. Тарыхты караса, муну деген мага окшоп эле көп кыргыздар билбейт болуш керек. Мисалы бизде баягы орустун Кудайына ишенесиң же диниңди саттың десе, же адаштың мындай баягы мусулманмысың да, эмнеге сен христиан болбодуң десе, көп эле чын эле моюнуна алып, күнөөлүү сыяктуу болуп, кичине мындай болуп, чын эле ошентип кеттим окшойт дегендей ойдо калчубуз да. Көп эле ошондой ойдо калат. Мен да ошондой ойдо болчумун да. Анан кийин баягы Кудайым уже тарыхты ача баштады да. Тарыхты ачса, биздин ата бабаларыбыз чындап келгенде мусулман болбой эле христиан болуптур да. Эми ал кыргыздардын христиан болгонун, машаякчы болгонун мен эми бул кыргыздын тарыхы аркылуу, кыргыздын баягы азыркы жашап аткан чүй кыргыз жериндеги археология боюнча жанакы даже бул Манас эпосу боюнча, биздин каада салт боюнча, ошондой эле макал лакап, озеки тарых боюнча жасалган буюмдар аркылуу, анан кыргыздын мүнөзү аркылуу, ушул аркылуу дагы мени чын эле кыргыздар машаякчы болгон, христиан болгонун мен далилдеп бере алам да. Ушундай бир ишенимдүү булактар менде бар да, ушундай фактылар бар, документалдуу. Мен азыр деген мейли тарыхчысы келсин, билимдүүсү келсин, кимиси келсин, мен азыр ушундай Кудайым ачып берди. Мен кыргыздардын орто кылымда байыркы убакта христиан болгонун, тактап айтканда нестериан болгонун. Бул нестериан деген ошол орто кылымдагы азыркы баягы христиандар да, азыркы машаякчыларды нестериандар деп койгон. Аны ошол убакта нестериандар деген, Манас эпосу боюнча Тарса деген,
ушундай факторлар көп да. Ана мен ушулардын бардыгын Кудайым ушу тарыхты ачып бергенден кийин менен де чын эле аябай кубаныч пайда болду да. Көрсө мен тарыхты билбей, өзүмдүн ким экенин билбей, ата бабаларымдын тарыхын билбей, маңкурт болуп жүрүптүрмүн да. Ошо маңкурт болгондуктан, өзүмдүн ким экенин билбегендиктен жанакынтип орустун кудайы, анан динин саттың, анан деген биз мусулмансың деп койсо, баягы кичине уялып, кичине корккосуп, өзүмдү жаман сезип жүрүптүрмүн да. Кийин уже мен тарыхты билгенден кийин кайра кубаныч келбедиби? Ай койку, мен тарыхый дагы маңкурт экенмин да. Мен өзүмдүн кыргыз ата бабаларымдын тарыхын деле билчү эмес экенмин да. Эмне, кайсы кудайга ишенерди деле билчү эмес экенмин да. Өзүмдүн ким экенин билбей эле жүрүптүрмүн да. Мындай айтканда, Кудайды деле билчү эмес экенмин, кыргыздын тарыхын деле билчү эмес экенмин, када салтын эле эчтекесин билбей эле, чын эле баягы курсагым тойгоно сүйүнүп эле, көңүл ачканыма сүйүнүп эле, баягы жүрүп, ушинтип жашап жүрүптүрмүн да. Шайтандын колу болуп элечү. Ана мен айтып атпаймынбы, мурда өзүмдү баягы Иса Машайхка ишене электе, Кудай менде ишим жок болчу, кыргыздын тарыхы боюнча деле ишим, кыргыз боюнча деле ишим жок болчу. Анан ушул Иса Машайхка ишенгенден кийин, анан ушунун баардыгын Кудайым ачып берип, анан ушу руханий маңкуртчулуктан, анан бу тарыхый маңкуртчулуктан, өзүмдүн билбеген маңкуртчулуктан ошонун баардыгынан мени бошотподу Кудайым. Ошондуктан биз дагы азыр жаратканыбызды тааныбай, мага окшоп жүргөндөр деле өтө көп да. Анан ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып, силер дагы ушул руханий маңкуртчулуктан бошонуп, силер дагы ушул Иса Машайхты кабыл алып, анан ушул андан ачылыш алып, куткарылышсын каалайт элем да. Анткени мен бир кезде айтып атпаймынбы, руханий маңкурт болчумун, тарыхый маңкурт болчумун, бирок ошонун баардыгын Кудай мага ачып берди. Анан азыр мен силерге бөлүшүп кеткендей эле, эми силерге дагы баягы Кудайды билбей жүргөнүбүз, жаратканыбызды билбей жүргөнүбүз эле, бул кабыл албай жүргөнүбүз, өзүбүз эле бир жерден чыга алгансып жүргөнүбүз эле бул руханий маңкуртчулук экен да. Анткени биз Кудайга тиешелүү, Кудайдын жараткан пенделерибиз экен да. Эгер ким Кудайды тааныбаса, Кудайга ишенбесе, ал бир сөз менен айтканда руханий маңкурт десек болот экен да. Анткени баягы чыныгы бакыт бул чыныгы бакыт бул Кудайды биз тапканда, эгерде биз бир мындай Кудайдан тышкары бир бакыт таап алсак, анда биздин жашообуз ал бактысызга алып барат да. Анткени Кудайсыз бактылуу болуу мүмкүн эмес экен да. Анткени бул бакыт, бул чыныгы бакыт, бул түбөлүктүк экен да. А түбөлүктүүлүктү бир гана Кудай берет экен. Чын эле айтканда, баягы бир сөз менен айтайын, бул нормалдуу адамдар, нормалдуу адам түбөлүктүү жөндө ойлонот экен да, түбөлүктүүлүк жөндөчү. А эгер ким түбөлүктүүлүк жөндөндө ойлонбосо, Кудай жөндөндө ойлонбосочу, ал анда айбанга эле окшоп маңкурт болуп калат экен. Анткени бир эле айбан, анан маңкурт эле, ал түбөлүктүүлүк жөндөндө, Кудай жөндөндө ойлонбой, курсагы тойгоно сүйүнүп, ушу жердеги эмне болсо ошого сүйүнүп эле жүрө берет экен да. Ошондуктан мен каалайм, силер дагы мага окшоп руханий маңкурт болбой, бирок мага окшоп Кудай мени куткаргандай, силерди дагы ушу руханий маңкуртчулуктан куткарып, силер дагы чын эле Кудайдын балдары болуп, Кудайдын чындыгын таап, Кудайдын уулу болуп, Кудайдын батасында жашаганыңарды каалайм да. Ошого мен силерди чакырам. Азыр болсо мен силер жөнүндө Кудайдан тилеп сыйынгым келет. Кудайыбыз, жараткан Кудайыбыз, ушу рахмат, ушу бизди, адамдарды, өзүң сүйгөн адамдарды куткаруу үчүн, ушу биз караңгылыкта, шайтандын бийлигинде жашап жатканда, ушу бизди куткаруу үчүн өзүң ушу жалгыз уулуң Иса Машайхты жерге жибергениң үчүн рахмат. Иса Машайх ушу өзүң Кудай болуп туруп, ушу адам кейпинде ушу жерге келип, ушу бизге Кудайдын жарыгын алып келгениң үчүн, Кудайдын чындыгын ачып бергениң үчүн, жана ушу бизге куткарылууга, чын эле ушу караңгылыктан, шайтандан куткарылууга, күнөөдөн кечирим алганга, түбөлүк өмүргө ээ болгонго, ушу тозоктон куткарылганга бизге мүмкүнчүлүк берип, өзүң ушу куткарууңду сунуш кылганың үчүн рахмат. Кудайым, Иса Теңир, ушу мен сыйынам, ушу кыргыз элим үчүн, ушу кыргыз элиме өзүң ушу райыңды төк, өзүңдүн жарыгыңды бер, өзүң чындыгыңды ачып бер, Кудайым. Анткени өзүң ачып бербесең,
биз сени таба албайбыз Кудайым. Бир гана сен өзүң ачылып берсең гана адамдар сени улуу Кудайым таба алат Кудайым, куткарыла алат Кудайым. О Кудай Иса Теңир, ушул кыргыз элиме куткарылууңду берип, өзүң батаң бере көр. Иса Машаяктын ысымынан. Амен.